Bizde azыр жогорку сотто резонанс жараткан иштер боюнча соттор келип өзүн түшүндүрүп берип атат. Соттун чечими эмнеге негизделип чыккан, кайсы мыйзамга таялган. Себеби ошол эле блогерлер, журналисттер өздөрү кандай түшүнгөн болсо, ошондой элге жайылтып коюп атат. Көп учурда туура эмес жайылтып коюп атат. Сот бир тарапты колдоп, ушундай чечим чыгарып койду. Бул баягы жооптон качыруу максат болуп атат, ушундай тигиндей деген көп нерселер бар. Мына жакынкы арада эле 2 жолу разъяснение берилди соттук тарабынан. Бул дагы бекеринен жазалып аткан жок. Бул дагы ошол коомго туура маалымат жетсин деген аракеттин бири болуп атат. Сот системасы менен журналист, блогерлердин ортосундагы көпүрө десек деле жаңылбасак керек. Себеби сиздер аркылуу алар билип атат маалыматты. Ошон үчүн ушул маалыматтарды чагылдырууда болгон жаңы ыкмаларды билишибиз керек.